Оштогу сары ташты кайра иштетип, травертин чыгаруучу ишкана. Сары ташты казып алып келип, аны иштетүү көп чыгашаны талап кылат. Ал эми ташты кесип, жылмалап, белгилүү бир өлчөмгө салуу үчүн заводдун жумушчулары да атайын кесиптик окуу жайында окуп билим алышы керек. Бирок мында иштеген жумушчуларга бардык шарттар түзүлгөн. Иштеп атабыз, ушу айлыгыбыз орто эсеп менен 30 миң. Ушу иш жакшы болуп атат. Ушу четтеги тапкан айлык таап атабыз ушул жерде. Аймактагы сары ташка суроо талап 2016 жылдан тарта күч алган. Буга коңшулаш Өзбекстан менен Казакстанда ири курулуштардын сырты травертин менен кооздолсун деген талап коюлганын негиз берген. Ошондон тарта Кыргызстанда сары ташты кайра иштетүүчү мекемелердин саны көбөйүүдө. Бүгүнкү күндө 80ден ашуун завод иш алып барып, жергиликтүүлөргө кошумча жумуш орундары түзүлүүдө. Кичине ушу элди, кол коңшулар иш менен камсыз болуп, ушул жерде Россияга барбай 5 адам иштеп атат. Ушу ташты сириону куршаптан, жалпак таштан алып келебиз. Ушинтип даярдап, ушинтип кесип, биз экспортко жөнөткөнгө аракет кылып, ушул жерде растап атабыз. Канча өндүрүп атат? Сары таштын сырьёсу жалпак таш аймагында өндүрүлөт. Ал жерде сары таш алынуучу 34 карьер болсо, алардын ичинен туруктуу иштеп жаткан 18. Ал эми Кыргызстандын түштүк облустарында сары ташты кайра иштетүүчү 62 завод бар. Алардын көпчүлүгү Ошто. Облус боюнча 26 ишкана бар. Кыргызстандагы сары таш иштетүүчү заводдор кубатына жана жабдыктарына жараша 10-20 миң чарчы метр сары ташты экспортко чыгарат. Облус бийлиги ишкерлерге жеңилдиктерди берип, экспортко чыгарууга көмөк көрсөтөт. Таш кесүү, ташты кайра иштетүү боюнча аларга дагы мына биз жакынкы Казак, Өзбекстан мамлекеттери менен бизде атайын келишимдер бар. Аларга экспорт боюнча дагы кыйла көп жеңилдиктер берилген. Алар өздөрү түзмө-түз байланышып, бүгүнкү күндө экспорттолуп атат. Сары таш түрүндө эмес, аны кайра иштетип, плитка түрүндө, изделие түрүндө экспорттолуп атат да. Негизинен быйылкы жылы былтыркыдай эле деңгээлде таш экспортто ошо деңгээлде да. Быйыл дагы себеби шарттар, возможность жакшы болду. Себеби акыркы 2018 жылкы Өзбекстан мамлекети менен биздин Кыргызстандагы келишимдер негизинде бул иш-чара өз деңгээлине жетти да. Өлкөдө ата мекендик өндүрүштү жана айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор өз жемишин берүүдө. Ишкерлерди колдоо мындан кийин да улантылат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.